тентип кеткен Кыргызды Текебаевда тентиткен атыптыр. Мурун орустун кызматын кылып жүрсөм, немистерге салып берген атыптыр. Биринчиден мен элчи болуп кетип, өз көз карашымды, позициямды өзгөрткөн жокмун. Мен тигил же бул саясий режимге эмес, Кыргызстанга кызмат кылып жатам. Ошондуктан бул жерде менде эч кандай дискомфорт жок. Мен бир гана нерсе, мен депутат болуп жүргөндө эч начальнигим жок эле. Азыр менде 2 катар мындай начальник бар. Министрлик бар, анан президент бар да. Мен баскан турганымды, сүйлөшкөн сөздөрүмдү анализдеп жазып бул жака жөнөтүп турам. Көп айтат, эмне үчүн оппозициялы болуп жүрбөйсүзбү, эмне үчүн да кетип калдыңыз дегендер да бар да. Анан ушун менен ишиңиз бүтөбү, ошондон Текебаев жок болобу деп айтышат да. Азыркы депутаттар жаңылышып атат. Жаңылышкандыгы үчүн элден тили угуп тепкиге калып атат. Биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы элчиси Өмүрбек Текебаев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Өмүрбек Ширкечи, сизге студияга келип майк берип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге да. Шол алгачкы эле суроом, Кыргызстанга ушул Германиядан инвестиция тартуу жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой эле жумушчу күчүн тартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө да айтылып атат. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз, элчиликте бул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Чет-четин азыр билип угуп атабыз. Өз оозуңуздан да угсак. Албетте, көп иш элчинин жеке сапатынан дагы көз каранды. Бирок мен окурмандарга, көрөрмандарга айткым келет да. Бир укмуш элчи келип эле сүф деп ошол өзү барган өлкөнүн жетекчилерин, бизнесмендерин көзүн карашын өзгөртүп, анан баарын мындай Кыргызстан тарапка буруп берет деген бул мындай жомок да. Өлкө өзгөчө Германияга окшогон чоң өлкө. Анын бизнесмендери биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгынан чыгат. Кыргызстан Орто Азиянын борборундагы кичинекей өлкө, кичинекей рынок. Ошон үчүн ушул кезге чейин алар бизге мындай кызыкпай келип аткан. Борбордук Азияга кызыгышат. Ошонун бир бөлүгү катары. Анан демократия бир эмебиз болуш керек да. Демократиялык өнүгүү жолунда баратканыбыз үчүн кызыгып келген. Бирок соода сатыгыбыз көлөмү азайып кеткен. Акыркы кездерде ушул 60-70 миллион доллардын ар жак бер жагы эле болуп калган да. А биздин экспортубуз азайып отуруп 10 миллионго жетпей калган. Мен мына көргөзсөм болот, убагында абдан чоң болгон 90-жылдары. Мына 14-15 жылдан баштап түшүп кеткен. Бул соода сатыгыбыздын көлөмү. Эми мына инвестиция, муну деле көргөзүп коеюн. Убагында 50 миллионго чейин жылына 50, 40, 30 миллион инвестиция келип түшкөн болсо, акыркы 14-13 жылдардан баштап орточосу 7-8 миллион доллар болуп, бул да түшүп кеткен. Мен айткан себебим жанагы Кыргызстанды кичинекей өлкө дейт. Биздин коңшу өлкөлөргө, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистандарга салымдары чоң. Анткени алар бай өлкөлөр да. Анан эми Кыргызстанда аларды Кыргызстанга буруп бизнесмендерин, өкмөттөрүнүн көңүлдөрүн бул жакка инвестиция тартып келүү биринчи кезекте биздин бүтүндөй мамлекеттин саясатынан, экинчи региондогу геосаясий кырдаалдан улам болот. Биздин максат өзүңүз айткандай, кыргыз экономикасын көтөрүш үчүн биринчи кезекте инвестиция,
акчаларды тартып келишибиз керек. Бирок ал бул жерде шарт түзүлбөсө ал акча жукпайт. Германия эмес, Россиядан жылына 2 миллиард доллар мигранттарыбыз акча жөнөтөт. Мынакей инвестиция. Бирок тилекке каршы ал акча Кыргызстандын керегине жарабыз дегенин ордуна, жана кыргыздын ыры бар, күндө туусам, күндө жок, күндө жылан жеп кетет дегенчи. Ошентип эле сыртка чыгып кетет. Биз экспортко караганда импортубуз абдан көп. Баарын сырттан алып келебиз. Келген тамак, кийим-кече, тамак аштан баштап, строй материалга чейин сырттан келгендиктен баары сыртка чыгып кетет. Биз ушинтип соода балансыбызды мамлекет өзү мындай теңдеш керек. Экспортубузду көбөйтүш керек. Ошентип биздин мамлекет элчиликтердин алдына сиз айткандай инвестиция тартып келелик. Сыртка болгон экспортубузду көбөйтөйлүк деген тапшырманы койгон. Андан башка Кыргызстан үчүн эл аралык ыңгайлуу саясий климатты түзүп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, жылдырып туруш керек. Бүгүнкү геосаясий кырдаал ушул тапшырмалардын аткарылышына мындай жеңилдик берет. Дүйнөлүк тартиптер өзгөрүп атат. Биздин регионго болгон кызыгуу күчөп атат. Демек, регионго ошонун ичинде Кыргызстанга мындай инвестициялар ошол мамлекеттердин бизнесмендерине берген ишараты, сунушу керек. Кээ бир учурда түздөн түз колдоосу менен бизнесмендер бияка келишет. Биздин максат аларды кызыктырып бул жерде кармап калыш. Андан башка мына эмгек ресурстарын сыртка чыгарууга абдан мындай бүгүн биздегилер кызыгып атат. Мындай дейишет да. Мына Россиядан эгемендик мигранттарыбыз кайтып келет, ошолордун баарын кайра биз башка өлкөлөргө жөнөтүшүбүз керек деп. Россия менен Евросоюзду, башка өлкөлөрдү мындай карама-каршы койгонго аракет кылат. Мен айтат элем. Россия менен Евросоюзду, ошонун ичинде Германияны карама-каршы коюштун кереги жок. Евросоюзга, Германияга барып иштей турган жаштар, алар башкача мотивациядагы, башкача максаты бар адамдар, башкача даярдыгы бар адамдар. Россияга биздин граждандар барат, алардыкы бир аз башкача болот. Россияны, Кыргызстандын тарыхындагы, кызыкчылыгындагы Россияны Европадагы, Америкадагы эч бир өлкө алмаштырбайт. Россия менен биздин тарыхыбыз бир. Тарыхыбыз дегеним, ушул залда айтканбыз, биздин ата-бабаларыбыз ошол жерде держава, империя куруп, ошол жакта мындай аты алмашканы менен ошол жерде башкарып жүрүшкөн. Алтын Ордого чейин. Айтканда да, ошондуктан ал биздин жер. Биз бир чөлкөмбүз ылайыкташылган. Кокусунан миңдеген жылдар өтсө дагы ушул чөлкөмдө бир империялар пайда боло бербейт да. Жана мазарыбыз, суубуз бир дегендей, жолу бир, башка эмелери бир, ушундай бир чоң бир регион, бул өзүнчө бир организм бүтүн. Ошондуктан Россияны башкалар мындай алмаштыра албайт. Биздин акыныбыз айткан го илгери. Россия бир боор энем, мен үчүн мага окшогон тоо уулуна койну кенен дегендейчи. Муну биз мындай айтып коюшубуз керек да. Эми Германияга биздин Кыргызстандан жаштарды жумушка алып барышыбыз керек деп эсептейм. Эмне үчүн? Акча бул инвестиция, негизги ролдо эмес. Мен айттым, акча жукпайт, кетип калат. Ошол акчаны иштете билген адамдар керек. Германиядан биз технологияларды алып келишибиз керек. Германиядан жаңы бизнести уюштуруу маданиятын, жаңыча мындай менталитет деп коеюн, алып келиш керек. Аны жөн ала албайсың. Ошол жерден барып окуп, бир топ жашап, тааныштарды таап, бизнесмендерди таап, иш кылып, анан ошол стандарттарды Кыргызстанга алып келген мындай жаштар керек. Биз Германияга жаштарды окууга, анан иштеге жөнөткөнүбүздүн негизги максаты ушул.
Аларга дагы ушу негизинен квалификациялуу, билимдүү адамдар керек да, тил билген. Мен айткандан кийин менин телефонум эске эле. Анан бүт тааныштар чыгып атат, Германияга барып иштейт элек, сиз жардам бериңиз деп. Бирөөсү чыгат, немистерге малчы керек бекен, мен барып кайтарып берейин дегендей да. Анан эми элчилик биринчиден түздөн-түз бул иш менен алектенбейт. Бул иш менен алектенген биздин мамлекеттик органдар жана жеке агентстволор бар. Германияда жаш адамдардын саны азайып атат. Аларга квалификацияланган, иш билген жумушчу күч керек. Алар бүткүл дүйнөдөн договор негизинде, келишим негизинде алып келип отурат. Биз дагы Кудай буйрса, ошол 1-2 айдын ичинде федералдык агентчилик менен так ошондой келишим түзөбүз. Ошол келишим негизинде биздин жеке агентстволор, Германиянын ошондой агентстволору менен, ишканалары менен байланышып, Кыргызстандан кадр даярдап, ошону Германиянын ишканаларына жайгаштыра алышат. Анын үчүн алар немис тилин билиш керек экен. Анан Германиянын заводдоруна, ишканаларына керектүү адистикти бул жерден үйрөнүп, диплом менен барыш керек экен. Мына ошол келишимден кийин ушул ишти жөнгө салып жибериш үчүн бир нече жыл керек. Анткени ал жактан суроо талап келет, кандай адистер керек деп. Муну биздин училищалар, институттар даярдап чыгарып, анан мындай жөнөтө баштайт. Ошондон улам мен жакынкы 5 жылда бүгүн 10 000 кыргыз болсо, 50 000 кыргыз болот деп айтып атам да, жакынкы 5 жылда, бир эле убакыт эмес. Анан алар эмнени берет? Ал жакка барган бир кыргыз жигитинин бул жакта 10 доосу, тууганы болот. Бул аларга, жаштарга, айылда калган жаштарга, мектеп окуучуларына профессионалдык ориентация берет. Кайсыл кызматты, кайсыл адистикти алышым керек? Аны алсам мен Россияга да, Германияга да барып иштеп, 2 эсе көп айлык табат экем деп жаш кезинен ал билет. Туугандары, достору айтып турат да. Анан ошого умтулуп, мотивация пайда болуп, анан мен тиги юрист болом, сот болом, прокурор болом дебестен, машина оңдойм, компьютер оңдойм дегенде техникалык кызматтарга, ошо адистиктерге мында ала башташат. Анан ошону менен алар чет жактарга барып иштеп келет. Анан мени комментарийлерде мен анча-мынча окуйм соцсеттечи. Анан жазышат, тентип кеткен кыргызды Текебаевди тентиткен атыптыр. Мурун орустун кызматын кылып жүрсөм, немистерге салып берген атыптыр дегенде сөздөр бар да. Тышкы миграция бул биздин улуттук кадыр бартын намысына тиген, кыргыздын арына тиген кубулуштар. Бирок мындай карасак, бүгүн дүйнөдө дүйнөлүк деңгээлде эмгекти бөлүштүрүү болуп атканда, бул бизде эле эмес, өнүккөн өлкөлөрдө дагы ошондой товар эле эмес, эмгек ресурстары дагы жылып турат экен. Анан мен ошол немис чиновниги менен сүйлөшкөндө ал айтып калды, балдар калып калбайбы, коркпойсуңарбы деп. Жок, мен кайтып келет десем, жок деп башын чайкады. Көпчүлүгү берде калып калат деп. Анан мен ойлодум, кыргыз немис болуп кетеби? Аларды кыргыз катары сактап калыш үчүн мамлекет аракет кылыш керек экен. Бүгүнкү цифралык технологиялардын заманында илгери бир чет өлкөгө барып, бир айылына же шаарына түшүп калсаң, жалгыз байланышың жок, ошол элдин тилин сүйлөп, ошолардын ырын-ырдап кетет элең да. Азыр социалдык тармак, интернет өнүгүп турганда, айылың менен, туугандарың менен сүйлөшөт экен. Ошол өлкөдө эле Кыргызстандан баргандар менен ынтымак түзүп, байланышып турат экенсиң. Кыргызстандын маданиятын, тарыхын билип, кол үзбөй турат экенсиң. Ошон үчүн мен элчилик мамлекеттин атынан кыргыз өкмөтү сырттагы диаспоралар менен тыгыз иштеш керек экен. Диаспоралар ошол өлкөдөгү биздин өкүлүбүз. Биздин бир посол эмес, миңдеген посолдорубуз, элчилерибиз ошол жакта болот. Бир канал аркылуу инвестиция алып келбестен, миңдеген канал аркылуу биз инвестиция алып келебиз. Бир канал аркылуу биздин товарларыбызды экспорттообуздан, миңдеген каналдар аркылуу Кыргызстандын товарын
экспорттойбуз. Ошондуктан диаспоралар менен иштөө биздин мындай перспективалык иш планыбыздын негизги бөлүгү болуш керек. Сиздин ошо элчилик ишиңизди биздин кыргызстандыктар менен жолугушуу менен баштадыңыз. Алар кандай жумуштарда иштешет, алар эмне жөнүндө сөз болду ошол жолугушууда? Бир 10 миңдей кыргызстандык Германияда бар экен. Тилекке каршы так биз билбейбиз ким кандай проценти менен да. Бирок Россияда иштеп жүргөн мигранттарга караганда айырмасы бар. Абдан көп окуп, анан ушул жерде калып калган адамдар көп. Билим алып калып калган адамдар көп. Анан бул жактан алмашуу программасы менен барып, вуздарда, жогорку окуу жайларында, башка жерде иштеп жүргөндөр көп. Анан акыркы кездерде социалдык кызматка иштеген жаштар барып атат. Мен жана айткандай, негизинен ал жакта иштеш үчүн бир адис болуш керек да, тил билиш керек. Негизинен ошондой алган айлыктар албетте Россияда биздин мигранттар алган айлыктан алдаганча көп. Сиз ошо ишеним грамотасын тапшырып атканда, биз дагы бияктан мындай толкунданып карап турдук. Ошол жерде Кыргызстандын гимни ойнолду. Ошол кезде сизде кандай сезим болду? Анан Кыргызстандагы социалдык, экономикалык кандай реформалар тууралуу айттыңыз? Ошол жолугушууларда айтып жатасыз. Албетте. Мамлекеттер, бардык мамлекеттерге бирдей протокол боюнча мамиле кылып, бирдей тосуп алып, бирдей узатышат. Бирок мамлекеттин салмагына жараша иш план түзүшөт да. Жакшы тосуп, жакшы узатып алганы менен аларга мындай кызыгарлык мындай сунуш бере албаганың адамды мындай жагымсыз сезим калтырат. Мен Германияга жөнөп жатканда Орта Азияда иштеген Герман фондунун өкүлдөрү менен жолуктум Бишкекте. Алар мага кеп кеңештерин, каалоолорун айтышты. Ошондо кыргызча билген бир немис жетекчи бар экен, фамилиясын унутуп турам. Ал айтып калды да, акырын кулагыма айтты. Эч убакта акча сурабаңыз деп. Ошол кеңешине абдан чоң рахмат. Мен өзүм деле билет элем, бирок ал ушул Кыргызстандын мындай эмчилдигин айтты. Мындай кайры сурап эле, иш кылбай эле мындай бер дей бересиңер дегендей ачык айткан жок, жөн эле айтып койду. Эч убакта акча сураба деди. Эми бизде анакей ким ат фамилияларын айтпайм, элдин баары билет. Келген делегация менен жолукса, вице-премьери деле, министри деле. Мына Баткенде ушундай болду, мынча жабырланды, уйгурганга акча бер. Бул жакта жеттерди суу алып кетти, биз күн алып турабыз. Ошону курганга мындай акча бер, жардам бер деп сурап, кайры сураган, ачык, эл алдында кайры сураган. Бул мамлекеттик саясаттын бөлүгү болуп калды да. Анан карыз алып келсе, делегациясынын жетекчиси мактанабыз, ачык чыгып. Карыз алдык, анын жарымы кечирилет, жарымы кредит деп, дардайып алабыз да. Анан мен ойлойм, биздин өкмөт, элчиликтер, албетте кээде проекттерге карыз аласың. Эч убакта мындай күн жардам сурабаш керек. Эгер болсо да, анан атайын жабык каналдар бар. Ошол жабык каналдар аркылуу болуш керек да. Эл журтка мындай айтылбаш керек. Анан Кыргызстанда күн жардам бере турган өлкөлөр бар. Ал жака дагы биз берип турушубуз керек. Сопчулук үчүн дагы. Кээде күн жардам алганга караганда күн жардам берген пайдалуу. Эми көп айтышы мүмкүн, биз өзүбүз эсептей албасак кандай пайдалуу депчи. Кээ бир эл аралык программаларга катышып, биздин жана карыздын эсебинен
эл аралык программалардын эсебинен башка өлкөлөргө продуктылар, айыл чарба продуктыларынан, башка жактарынан жардам катары жөнөтсөк, эми ошол акча Кыргызстанда калат да. Мен мындай дейт элем, Афганистанга биздин айыл чарба продукцияларын мамлекет дыйкандардан сатып алып эле, Афган элине силерге бизден жардам деп бериш керек. Ал акча Афганистанга кеткен жок, көп ойлошу мүмкүн. Ал акча Кыргызстандагы дыйкандарда калды. Анан Кыргызстандын сол товарын, айыл чарба продукциясын Афган тукандар алып бөлүштүрүп беришет. Бизнесмендери, элдери жеп көрүшөт, жагат, жакшы экен дейт, үйрөнүп калат. Үйрөнүп калгандан кийин алар өзлөрү келип эле Кыргызстандан сатып алат. Биздин товарды рекламалаган, товарга канал ачып, жол ачып, экспортко берген жол көрдүңүзбү? Гум жардам деп биз Кыргыздын намысын көтөрөбүз. Кыйналып аткан элге бизде жардам берет экенбиз, кайры сураган эл эмес экенбиз. Биз аяка жардам бердик, бияка жардам бердик деп. Жардамыбыз менен кошо биздин товар өзүнө жол ачып атат. Биздин дыйкандар, өндүрүүчүлөргө мамлекет акчаны берип атат. Ансы деле беребиз бизчи. Жардам беребиз. Биз ушуга окшогон бир коен, бир ок менен бир нече коен атканды үйрөнүшүбүз керек. Жакында сиздер кымыз фестивалын өткөрдүңүздөр го? Ушул сыяктуу товарларды да рекламалап, башка иш-чараларды дагы ушундай пландап жатасыздарбы? Биз эмгек ресурстарын экспорттообуздан товарларыбызды дагы экспорттош керек деп эсептейбиз. Колдон келген азыр аракеттерди жасап, рынокты үйрөнүп, анан ошол ишканалар менен байланыш түзүп атабыз. Алар Кыргызстандын товарын алганга жергиликтүү ишкерлер менен байланыш түзүп беребиз деген үмүтүбүз бар. Сиз бир гана Германияда элчи эмес, ага дагы бир катар мамлекеттерде дагы элчисиз да турабы? Ал мамлекеттерде дагы кандай иштер жүргүзүлөт? Мен бир нече мамлекетте Кыргызстандын өкүлү болот экем, бирок азырынча боло элекмин. Ошондуктан иш-чара жүргүзө элекпиз. Анын үчүн мени президент ал жака дагы дайындаш керек, алар кабыл алыш керек. Анан ошондой иш-чараларды жүргүзөбүз. Өмүрбек Черкешевич, бул суроону бербей кое албайм. Сиз февраль айында жарлык чыкты эле элчиликке кызматка баруу жөнүндө. Анан ошондон бери ага чейин деле коомчулукта бир катар ушул сиздин элчи болуп дайындалышыңызга туура деп кубаттап атышты, кээ бирөөлөр каршы болуп атышты. Бул жакта көбүрөөк оппозицияда жүргөнү көбүрөөк жакшы болмок дегендей болупчу. Анан сиз өзүңүз ушуну кандай комментарийлейт элеңиз? Эмне себептен ушул элчи болуп кеттиңиз деген суроо. Биз көп кеңештик. Бул маселе бир күндүк, бир айлык эмес, 2,5 жыл ар кандай президенттердин убагында ар кандай сунуш болуп, биз ойлонуп жүргөнбүз. Кеңешип чечтик да. Биринчиден мен элчи болуп кетип, өз көз карашымды, позициямды өзгөрткөн жокмун. Мен тигилже бул саясий режимге эмес, Кыргызстанга кызмат кылып жатам. Ошондуктан бул жерде менде эч кандай дискомфорт жок. Кейбейм. Бирок ар бир иштин өзүнүн тартиби болот экен. Сенин милдетиң сени чектейт экен. Кээде тиги өзүнүн атынан айтпай, кээде ойлоруңду таптакырындай чектөөгө туура келет. Мисалы, сенин оюңа коңшу өлкөлөр менен, же башка улуу державалар менен, же өлкөлөр менен болгон мамиле бузулуп кетиши дагы мүмкүн. План, мамлекеттин планы болот, ачык планы болот, аны ишке ашырыш үчүн жабык план болот. Биринчи эле 2 план болот да, жалпы план элге белген, анан ошону ишке ашырыш үчүн жабык план болот. Анан балпатып сүйлөй берсең, ошол жабык план
ачылып кетсе бузулат, ал чоң проект ишке ашпай калат. Ошондуктан мындай кызмат кээде мамлекеттин кызыкчылыгынан улам чектөөлөрдү коет. Элчи деп айтканда дайыма атайын жана ыйгарым укуктуу элчи деп айтылат да, ошол ыйгарым укуктуу элчи дегенде сиз ошо Кыргызстандын атынан чыгып атасыз да ошол мамлекетте. Конкреттүү адам, атайын дегени конкреттүү адам, жалпы Кыргыз мамлекетинин атынан элчи дегенди билдирет. Ошондуктан ошол сөздүн өзү жүрүм турумуңа, сүйлөгөн, билдирген сөздөрүңө белгилүү чектерди коет. Ушул элчилик кызматтын кандай артыкчылыктары бар экен? Эми аны айта албайм. Иштейм деген кишиге бардык жерде мындай иш табылат. Мен бир гана нерсе, мен депутат болуп жүргөндө эч начальнигим жок эле. Азыр менде 2 катар мындай начальник бар. Министрлик бар, анан президент бар да. Мен баскан турганымды, сүйлөшкөн сөздөрүмдү анализдеп жазып бул жака жөнөтүп турам. Ошондой анткени алар билип туруш керек. Алардын пикири кандай, кан тамырын кармап туруш керек бул жакчы Кыргызстан. Ошол эле айырма мен мурун өзүм кожоюн болсом, азыр кызматкер болуп калдым. Мисалы Германияда сөз эркиндиги, Германиядагы демократия ошо кандай экен? Германия дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Экономикасы боюнча ушул 3-4 орунда турат. Илим менен техника өнүккөн. Мектеп, жогорку окуу жайлары балдар үчүн, чет элдиктер үчүн деле бекер. Медицинасы өнүккөн. Өзүн өзү башкаруу, демократия өнүккөн. Парламенттик өлкө да өнүккөн өлкө. Анан бир нерсе, биз бардык өлкөлөрдүн тажрыйбасын кызыгып көрүп, өзүбүзгө пайдалуу жагын алышыбыз керек. Мисалы ошо кандай пайдалуу жактарын алсак болот экен? Мына мен жумушка мен 5-майдан баштап кириштим. Азыр мен терең дагы иликтеп көрөм. Анан пайдалуу жактарын коомчулук аркылуу дагы, өзүмдүн жана айтып аткан жашыруун каттарым аркылуу дагы өкмөткө, элге сунуш кылам. Кыргызстандагы ички турмушу менен баары бир таанышып, билип атасыз да. Мисалы парламенттеги окуялар жөнүндө, булар жөнүндө мындай мурункудай пикириңизди билдире албайсыз да азыр? Жок, эмне үчүн билдирсем болот, бирок мындай да. Көп айтат, эмне үчүн оппозициялы болуп жүрбөйсүзбү, эмне үчүн мындай кетип калдыңыз дегендер да бар да. Анан ушун менен ишиңиз бүтөбү, ошо бойдон Текебаев жок болобу деп айтышат да. Анан мен айттым, бардык нерсенин башталышы болгон бардык нерсенин аягы болот экен. Биздин профессионалдык ишмердүүлүгүбүз, элдин колдоосу, элдин сүйүүсү, биздин өмүрүбүз дагы бир күнү аякталат. Бул сөзсүз боло турган нерсе. Ага биз философиялык көз карашта болушубуз керек. Токтоолук, сабырдуулук менен мындай мамиле кылыш керек да, аны мындай татыктуу тосуп ала билиш керек. Албетте 63 жаш Европада эмес, Кыргызстанда деле бул бүгүн картаңда эсептелинбейт. Өзгөчө саясатта. Бирок мен бул ишти партиялаштар менен кеңешип, ушул кезге чейин жыйнаган тажрыйбаны Кыргызстандын кызыкчылыгына пайдалансак болот деп чечтик. Ал эми ички саясат жаш муун өсүп келип атат. Алар жаңылышып атышат, туура эмес айтып атышат, туура эмес кылып атышат. Но бирок ошентип жүрүп алар үйрөнүшөт. Мен алардын жанында болгондо акыл айтып жетелеп, анга түртүп, кайра чыгарып, мындай тез эле мындай
үйрөтөт элем да. Мен өзүнүн сүйүктүү сөзүм бар. Раматтылык Чыныбайды көп айтат элем. 2-3 жолу анга түшүрүп, анан кийин алып чыксам, анан сен мындай чыныгы саясатчы болосуң депчи. Муну айтканым, азыркы депутаттар жаңылышып атат. Жаңылышкандыгы үчүн элден тил угуп тепкиге калып атат. Анан ошентип тиги жаңы саясий маданият пайда болот. Ошентип жаңы саясатчылар пайда болот. Эмне жакшы, эмне жаман, эмнени айтса болот, эмнени айтпаса болот, алардын канына сиңет да мындай. Ошентип калыптанат. Мен ошо жаңылгандарын, тантыгандарын мисалы көрүп олтурам дагы, анан кейип андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп кейин, бирок экинчи четинен айтам, калыптанып атат. Эл калыптанып атат. Биринчиденчи, эл калыптанып атат. Элдин талабы, саясий маданияты жогорулап атат. Мен мунуям көрсүн деген бул диагноз. Аны эмес, бул рецепт. Ал дарылануунун жолу. Анын үчүн элде мындай прививка алыш керек. Пандемиядан алгандай иммунитет коллективдүү пайда болуш керек. Анан саясатчылар элди элеңдеп карап, кой мындай болбойт экен, эл эмне дейт деген инстинкти саясатчыларда пайда кылыш керек. Ошол эле Европада, Германияда биздин Кыргызстан жөнүндө мындай пикирлер, Кыргызстандын экономикасы, башка турмушу жөнүндө пикирлер кандай экен? Чынын айтсам, көпчүлүк эл билбейт эч нерсени. Билбейт. Атын укса дагы билбейт. Кыргызстан менен иштеген мамлекеттик чиновниктер бар, Орто Азия менен иштеген. Орто Азияга кызыккан бизнесмендер бар. Анан биздин кыргыздар менен түздөн-түз мамилелешкен адамдар, 10 000 адам деп атам го, ошолар менен. Анан Кыргызстандан барган 100 000 немис бар илгерки. Ошолардын айланасындагылар эле Кыргызстан жөнүндө билип укпаса, мен калгандары интернеттен аяк бактан окуя болгондо гана мындай көрүп коет, Кыргызстанды жакшы билишпейт. Ошон үчүн биз диаспоралардын ишин активдештирелик. Алардын Германиянын ички саясатына керек болсо таасирин чоңойтойлук, алар биздин лобби болсун, алардын санын чоңойтойлук, алар жакшы иштерди иштесин, таасирдүү болсун. Анан айлана чөйрөсүнө ушул Кыргызстан жөнүндө маалымат таратсын дегенибиз да ошондон да. Мына азыр Швеция НАТОга кирсекпи, кирбесекпи деп атат. Ал кирейин десе, түрктөр киргизбейбиз, анын үчүн 1-2 шартты аткаргыла деп атат. А шартты аткарайлык десе, ал жерде 6 күрт депутат бар экен. Швед өкмөтүнө айтып атат, силер түрктөрдүн жетегине барып аткарсаңар, биз коалициядан чыгып кетебиз. Ал жерде бир эле добуш менен коалиция түзүлгөн экен да, өкмөтүңөр тарайт деп алар айтып атат. Жер жерлерде саясий лобби деген ушул да. Азыр мен айтканым, биздин диаспора кайсы жерде болбосун, Кыргызстан менен байланыш үзүлбөш керек, кыргыз экенин унутпаш керек. Ошол өлкөнүн гражданины болсо дагы Кыргызстанга зыян келе турган алардын саясатына мындай тоскоол болгонго мындай мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошол Европадан карап туруп, сиз мындай өзүңүздөгү кандай жаңы сапаттарды байкадыңыз? Анан буга чейинки иштерге мындай сын көз менен карадыңызбы? Буга чейинки иштериңизди ушундай талдап көрдүңүзбү? Мен бир айдан ашты иштегенимечи. Бул деле көп убакыт, бир топ иштер жасаса болот экен. Бирок сиз айткандай фундаменталдык мындай өзүңдүн ич дүйнөңдү чукуп көрүп, тарыхыңды анан эмне туура, эмне ката деп баа бергенге бир аз аздык кылат экен. Мен мындай көнүп, мындай отурукташада элекмин да. Сөзсүз андай маданият, цивилизация Европа. Уккан башка, көргөн башка бул жактан. Арасында жүрүп билген башка.
Albatta, mындай тиешелүү коррекцияларды, өзгөрүүлөрдү мындай сөз жасайт. Сизге да ошо дагы бир суроо берейин. Ошол эле кезде Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө кылмыш иши козголуп атат да. Мына ушул тууралуу эмне деп айтаар элеңиз? Кылмыш иши козгогонго негиз да жок. Мыйзам да жол бербейт деп эсептейм. Ал ошол Европада жүрүп, мындай айрымдар тил үйрөнөт экен, айрымдар дагы башка нерселер жасайт экен. Ошол немис тилин мурда окуган белеңиз? Советтик фильмдерден уган белем. Анан азыр тил үйрөнүү жөнүндө Планым бар, бирок баштай элекмин. Эми жакында тил үйрөнөм. Жок дегенде мындай нан сурап жей алгандай болуш керек да. Ал жерде буга чейин дагы тажрыйбалуу элчилер иштеп келген, ошол элчинин өзүнүн элчиликтин турмушу кандай экен, ал жакта кызматкерлерди мындай жаңы келип сиз алмаштырдыңызбы? Ошол кадрлар кандай экен? Эми биздин дипломаттар Кыргызстандын деңгээлин чагылдырат. Жакшы, жаман деп айткан болбойт. Алар биз кандай болсок, дагы ошондой болот да. Эми ошондуктан Берлинде көп эмес, 10 дипломат бар. Ошонун 7-8 Берлинде иштейт. Өз иштерин билишет. Мага үйрөтүп атышат. Мен билбеген нерселеримди алардан сурайм. Мындай кылсак болобу деп. Алар жок, мындай болбойт дейт. Анан мен угуп туруп, кээде алар жок деген нерсени деле мындай жасап жиберем. Анткени мен жана чекке күнгөн эмесмин деп атпаймынбы? Чектер көп, жок, андай болбойт дейт. Кээде мен мындай жасап да жиберем. Мен Кудай сактасын деп туруп, мындай Кыргызстанга пайдасы тийсе болсун деп, мындай жасап да, айтып да, жазып да жиберген учурларым бар. Мен айтам, эмне кылам? Кыскача айтканда, өз ишин билген, көп жылдардан бери иштеген, ошол профессионал жигиттер, кыздар, немис тилин, башка тилдерди жакшы билет. Көп айтат, Текебаев немис тилин билбесе кантип иштеп жүрөт депчи. Алар ар башка тармакта, алардын тармагына жараша менин сүйлөшүүлөрүмдү ошолар аркылуу жүргүзөм. Ошол жана саясий, сиз айтпадыңызбы, жаш азыр сиздин жашыңыз 53-тө болсо, 63-тө болсо, али жаш дегенге негиз болот депчи. Мындан кийин да ошо мисалы элчиликтен кийин кайра саясатка, кайра мурдагы пландарыңызды улантканга келесиз да? Эми аны убакыт көргөзөт. Аны убакыт көргөзөт. Германияга үй бүлөңүз менен бардыңыз да? Ооба. Жакында ушу таята болгонуңузду уктук. Ошол кандай сезим болот экен? Мисалы, менин да неберелерим бар. Биринчи сезим убакыт тез өтөт экен да деген сезим. Эгер мурун убакытты сезбесең, убакытты сезесиң. Өзүңдүн коомдогу, үй бүлөдөгү эле эмес, коомдогу ордуңду сезип, биз дагы мындай аксакал болуп калыптырбыз. Эми жанагындай аксакалдарга чектөөлөр бар. Ошол чектөөлөр бизге дагы салыныптыр, жоопкерчиликтер келиптир дейбиз. Анан экинчиден бирок параллельно эле дароо эле анан ошо балдарың үчүн мындай кубанасың, сыймыктанасың, аларга мындай конкреттүү ниеттерди мындай коесуң. Акыркы суроо болсун, сиз Кыргызстанда көп саясатчылар менен, башка адамдар менен жолуктуруңузда, ошондо кандай сөз болду? Анан сиз ошондо аларга сын пикирлериңизди айттыңызбы, кеңештериңизди бердиңизби? Мен келгениме бир жума болду. Бийлик өкүлдөрү менен парламенттеги фракциянын кээ бир фракциянын лидерлери, өкүлдөрү менен жолуктум. Андан башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолуктум. Планымда азыр ушул жуманын аягына чейин жаш саясатчылар менен жолуксам деген оюм бар. Бул мен үчүн абдан маанилүү. Анткени билесиз го, кыргыздар тиги кызматка барса эле
зыяны тиет деген адамдардан да жабыга ачып, телефон да кылбайт, кылса дагы албайт. Анан мен дагы ошол адамдардай болбошум керек деген менин идеям бар. Сиздин номериңиз дагы мурдагы эле? Номерим деле мурдагы эле. Мен ошол бүгүн оппозицияда жүргөн, бүгүн мындай бийликтеги адамдарга ыңгайсыз болгон адамдар менен мамилемди, мурунку мамилемди, адамдык мамилемди үзбөйм. Алар менен байланыш түзүп турам. Анткени жамандык, жакшылыкта ошолар менен жүргөнбүз. Мындан кийин деле, калган өмүрүбүз деле ошолар менен болот. Кызматтык статус буга тоскоол болбош керек. Ошону мен да баса белгилеш үчүн дагы өзүм демилге көтөрүп, эски тааныштардын баарына болбосо дагы колум жеткендерге жолугуп кетем. Кайсы убакта кайра кайтасыз? Ушул жуманын аягында. 2 иш-чарам бар. Кыргыз-Герман тарабы уюштуруп аткан иш-чара бар. Ошолорго катышып кетем. Качканы келгем. Менден суранышкан. Келип катышып бериңиз деп. Ошолор бүткөндөн кийин кетем. Ал экономикалык иш-чарабы? Ооба, экологияга тиешелүү, анан эки мамлекеттердин ортосунда кызматташууга тиешелүү иш-чаралар. Сизге ушул студияга келип маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле элчилик ишиңизде дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Сиздерге да ийгилик.